Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, жамаат, жалпы YouTube көрүүчүлөр, баарыңыздарга салам. Аты жөнүм Гүлжигит болот. Москва шаарында Яндекс Таксиде иштеп келгем. Эконом, комфорт плюс. Азыркы учурда машинаны тапшырып коюп бошмун. Жакынкы 2-3 күндө чыгайын деп атам. Бүгүн буйруса бул чыгарылышыбызда Азамат, ассаламу алейкум. Азаматтын бир мындай кайгылуу окуяга кабылып калганы жөнүндө кандайдыр бир шантаж деген жол мененби же билбейм, ушул манипуляция, провокация ушул жолдор аркылуу болсо да бир штраф алып калыптыр гаилерден. Ушул окуя жөнүндө өзү полностью толук айтып берсин. А сиздер болсо мындай видеону түрдүрбөй башынан аягына чейин көрүп коюңуздар. Бул биздин таксист коллегаларыбызга, мекендештерибизге бардыгына мындай познавательный, керектелүүчү видео туугандар. Поэтому биз баштай берели акырындык менен. Каналга каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Биз баштайлыбыз. Азамат бир жолу ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Таанышканыма кубанычтамын биринчиден. Мен да кубанычтамын. Өзүң эми ушул окуяны башынан аягына чейин акырын айтып бер. Видеонун баш менен силерге туугандар, мен Атаман такси паркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24 саатка моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге текшерүү полный пакет документтер жасалат. Ключевой лист, лицензия, страховка, там жаңыдан чыккандар үчүн кисартка жардам берилет. Сити Мобилге жана Яндекске улап беришет. Экономдон Майбахка чейин Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Экспресс доставка, курьер, грузовой ал тарифтер деле бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Аким Кежи YouTube каналынан Гүлжигиттен чалып атабыз деп таксопаркка кошулуп жумуш кылып жүрөңүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Анда айтып берейин. Шолковский шоссе тараптан МКАДка чыгып бараткан жерден 26 август күнү эртең менен саат, суббота күнү болчу, эртең менен саат 6-ларда билесиңер, МКАДтан чыгып бараткан жерлерде посттун жанында обычно ДПСниктер туруп, тосуп нем алышат. Как обычно эле тосту, бүт документтерин сурады, менин документтеримди, өздүк документтеримди, таксиге байланыштуу болгон документтерди сурады. Анан бүт баары таза чыккандыгына байланыштуу бири-биринен карап, анан кийин барып артка машинага барып келчи. Машинада турат ДПС. Ал жакка барып регистрацияңы алып ал, водительский удостоверение алып ал, дагы айтып кетейин, водительский удостоверение алып ал. Анан ал жактан сенин лишенияга байланыштуу суроолор, лишениянын проверка кылабыз, анан штрафтарын текшерип көрөбүз деди. Все хорошо деп бардым. Ал жактын ДПСинге отурат, телефон алылган. Анан регистрацияң менен экөөнү бердим. Анан кадимкидей эле WhatsApp-ын ачты. WhatsApp-ын ачып эле алып регистрация менен водительский удостоверение алып тартты, дагы бир белгисиз бир номерге жөнөтүйдү. Сенин көзүңчө? Менин көзүмчө. Ал жакта еще дагы мага ошондой эле толтура болгон ушундай эме бар экен. Сүрөттөр бар. Перепискада, WhatsApp-та перепискада ушундай сүрөттөр бар экен. Анан адам чекшип калдым. Анткени дегенде эме болот го. Алдаганды билбеген адамдар бир аз көз алаңдап эле бир нерсени айта албай элечи, ушинтип калат экен. Ушундан сездим да, эмеденчи, инспектордон сездим. Анан кийин жөнөтүп туруп, күтүп турат. Анан күтүп тур дагы, мен да күтүп атам. Это долго десем, ладно, давай, ищай деп койду. А чё, вы же проверите, а чё десем, ладно, давай, уезжай деп койду. Пассажирым бар болчу, кстати, пассажирымды акырын алып барып таштап койдум. Анан шекшип калдым, ойлонуп атам да, эмне себептен депчи. Анан суббота күнү өттү. Анан вторник күнү, кече күнү 29 август күнү менин госуслугиме штраф келди. Силерде если что, госуслуги, мен госуслуги регистрация болгом, анан мага штраф келди. Штраф эң кызыктуусу эмне дейсиңерби? Эң кызыктуусу штраф менин водительский удостоверением эмес, паспортума келди. Менин паспортума келди. Ошондо сен айтып атасың, жана сүрөткө тартып WhatsApp-тан жөнөткөндө регистрацияңды жөнөттү. Регистрацияңда паспорттун данныйлары бар. Вот. Эми түшүнбөй калдым, эмне себептен болду. Мен водительский жана штраф программасы бар го, приложениясы. Водительский ал жакта штраф жок. Эмнеге штраф келди деп эмеге чалдым. Восточный административный округ, ал жакта эме Шолковский ошол тарапка карайт. Анан ал жакка чалдым. Чалсам адрести айтты. Ал жактан барып мен эми постановление алышым керек болот.
Анткени дегенде мен постановление штраф келди, бирок постановление жок. Мои документи болсо эч кандай эме жок, информация жок. Кайсы статья менен эме болду, госуслуги нарушение. Штраф келген күнү эле, кстати, юрист бар болчу, юристке чалдым, ушу машиналар боюнча, ДТП жана башка нерселер боюнча информация сурасам болот да. Мен сурасам, ушундай документим жок эле, мага штраф жазып берип койду, эч нерсе алган жокмун десе, анда барып обязательно постановлениени ал деди. Постановлениени эртеси күнү барып, ошол ГИБДДга барып постановлениени алдым. Алсам, азыр сүрөт чыгат. Ошол жерде мен якобы, мен таксиде иштеп жүрөм да, якобы как пассажир экен, не пристегнутый ремень экен. Еще эң жаманы, менин ошол инспектор менин колумду, росписимди подделывать этип, өзү ушул штраф менен, ушул нарушение менен я согласен, копию получил деген эме турат. Карасам окшош. Кол коюп койгон. Жактан сурасам, инспектор өзү жазган, билбейм деп тигил копиясын сурап атканда, копияны берип аткан сотрудник билбейм деп койду. Кылганың кылгал дегендей сыяктуучу. Анан биринчи этажга кайра эле түшүп, үчүнчү этажда болчу, биринчи этажга кайра эле түшүп, алайын неме заявление жазайын дедим. Бирок юридикалык билимим жок болгондуктан, эми орус тилинде таза так жазыш керек да. Катасы жок дейсиңби? Катасы жок. Эми түшүнүктүү жазыш үчүнчү. Болгон жок. Анан ойлонуп калдым да, эмне себептен деп. Мындай, либо юристтерге кайрылсамбы, ушул турасын, анткенде мен колумду атайын коюп атат. Мен жок эле штраф жазып берип атат. Менин документтеримди алып алыпчы. Жалпак сөз менен айтканда, алардын багы балким айлык, апталык пландары толбой эле. Анан бисмал карапайым мигранттарга, водительдерге жөндөн эле өздөрү подделать этип штрафтар жазып берип атат. Бирок сага 500 рубльдук штраф жазып берген. 500 рубльдук штраф жазып берген. Скидкасы менен 250. 250. Так, получается, бул сенин паспортный данныйыңа жазып берди. Жанакы машинанын штрафын, жана водительский удостоверение штрафын текшерген тиркемеде, приложенияда жок, келген жок. Ал жакта келген жок. Только госуслуги. Кызыктуусу, если менде госуслугиге ошол убакта регистрация болбогон болсом, кээ мен канча жакында эле кылдым да, бир где-то 10 күндөн мурун эле документтерин тууралап, госуслугиде регистрацияны кайра тууралап даярдап койдум. Ошентип мага штраф келди да. То есть ошол госуслуги регистрация болуп келгеним үчүн менин паспортума келип атат ал. Водительский удостоверение эмес, кайра бир жолу паспортума регистрациядан инспектор менин паспорттун данналарын алып туруп, якобы пешеход деп, якобы пассажир деп жазып берип койду. Эми эң кызыгы, если мага окшогон, если менде ушундай программа жок болсо, регистрация болбосо госуслугиге, ал штраф жөн эле базада бар. Сен билбейсиң. Мен билбейм. Менин жакта болсо, мен копия получил деген постановление эме бар. Сенде копия жок. Копия жок. Бул жерде биз тукандар эмнени айтайлы, эмнени жеткирели деп атабыз. Азамат бул жанакы госуслуги деген приложенияда катталып, и ошол приложение менен колдонот экен. Как положено. Мен мисал колдонбойм. Демек, ушундай ДПСниктер, патруль ким болбосун, ушундай бир левый жол менен сиздерге штраф жазып койгон болсо, бул базада бар, эч кандай копиясын биз колго алган эмеспиз. Бул чегарадан чыгып атканда базадан чыгып калышы мүмкүн. До этого же водительский удостоверениега, же машинага келген эмес. Ал белгисиз. Поэтому өзүңүздөргө сак болуңуздар деген максатта бул видеону жазып атабыз. Дагы эми билбейм, Азамат азыр дальше больше буну менен разбираться этеби же ладно деп башын оорутпай 250-нү төлөп коюп да унчукпай жүрөбү. Бүгүн эле немени алдым да, постановлениени колума алдым. Эртеси күнү, бүгүн болду, кечээ алдым, бүгүн эле кайра ошол жака бардым. Барсам, ДПС токтоткон жерге барсам, башка сотрудниктер иштеп атыптыр. Ушунун баардыгын түшүндүрүп бердим, айтып бердим. Анан эмне кылайын десем, өздөрү качып атышты. Эме болупчу. Сен менен сүйлөшкүсү келбей. Мага жазып берген инспектор болсо бүгүн иштебейт экен. Мен өзүмө сүйлөшөйүн деген, хотел привести.
беседу же болбосо да, хотел пообщаться, деп айттым. Почему так, почему мои подписи там находятся, вот такой вопрос. И к тому же я там был не пассажиром, а я был в качестве водителя. А там было пассажир деп мага штраф жазып берип койгону мага аябай күмөн болду. Бирок Восточный административный округ, бул Щелковское шоссе, бул болсо шоссе энтузиастов тарапта иштеген ДПС кызматкерлери ушундай жолго барды да. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды дагы комментарийден жазып кетсеңиздер болот. Азыркы азаматтын случайында эмне кылса болот? Там кеңештерди бересиздерби же юристтерге кайрыл дейсиздерби же до конца разбираться эт дейсиздерби же унчукпай эле 200 өлүн төлөп коюп дальше жашай бер дейсизби же балким көрүүчүлөрдүн арасында мындай окуяга кабылгандар балким бардыр, бардыр, ким кандай поступок кылган же балким поступать ушундай окуяга кабыл электер болсо өзүңүздөргө сак болуңуздар. Бизди билбейм, баягы машинага видеорегистраторду коюш керек негизичи. Азаматта жок экен, бирок жакында коеюн деген планы бар экен. И плюс өзүнүн деле жеке YouTube каналын ачып, ошол жака дагы ошол контенттерди жаратайын деп атыптыр. Көрүп атасыздар, детский кресло бар экен. Бул туугандар мындай комментарийден анча-мынча хитрыйлар жазышы мүмкүн. Азамат мага тыйым берип, мен мунун типа YouTube каналын ушул окуясымал реклама кылып кетти депчи. Жок, андай эмес. Азамат детский тарифте иштейт экен. Бул детский тарифте деле контент жаратат. Детский тарифте деле көргүңөр келсе, Азаматтын YouTube каналына кирип катталып эме кылып турсаңыздар болот. Биз окуянын башынан аягына чейин силерге айтып деп бүттүк. Балким мындай айтылбаган жерлер, унутуп калган жерлер болсо, балким кийин кошуп кететирбиз, иш кылып. Недосказанность любой жерде болот да. Ошол жогоруда айткандай эле өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып кетиңиздер. Билбейм, менде башка айта турган сөз жок. Азамат, сендечи? YouTube канал тууралуу айтып кетейин дегем, эсте болсо. Конечно. Ошол бүгүндөн баштап YouTube каналды ачканга аракет кылам. YouTube каналдын аты Азамат Оф деген, балким псевдоним уруксат болуп калса, Гүлжигит балким ссылкасын калтырып коелот да. Ооба. Ролик жаккан болсо, анан ушул окуя жөнүндө жана жогоруда айткан эле оюңуздарды жазып кетиңиздер. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошобуз. Сак саламатта калыңыздар. Азамат деле ушундай идея менен, ой менен бөлүшкөн үчүн сага рахмат. Сага рахмат. Менин случайыңнан ийгиликтүү чыгып кет. Штраф төлөйсүңбү же до конца разбираться этесиңби? Сенин ишиң, бирок аман эсен бүтүп кетсин, ийгиликтүү. Рахмат. Айта кетчү нерсе, Гүлжигитке чоң рахмат. Бир жолу ушинтип суранып, ушундай окуяларды чагылтырып берейин, ушундай история болуп кетти десем, сразу эле макул, анда тартып берейин деп жардам берди. Аябай ыраазы болуп калдым. Гүлжигиттин каналын мен подписчигимин. Мурунтан баштап көптөгөн немелери бар, видеолорун от начала до конца көрөм. Вот, ага да ийгилик. Ошол ушундай ийгиликтүү болорунан да. Все, болду. Рахмат сага. Сен деле YouTube каналың буюрса баштап ачылып да өнүп өсүп кете берсин. Рахмат.